Allah'ın жалғыздығына иман келтіріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннеті менен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тааланың рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Алла субхану ва таала мына ушундай берекелүү күндө аткарган бардык жакшылык иштерибизди, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Аллах субхану ва таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул ин тухфу ма фи судурикум ау тубдуху я'ламухуллах ва я'ламу ма фис самавати ва ма фил ард валлаху аля кулли шайин кадир. Бұл аяттың мәнісінде Алла Таала айтат, пайғамбарымызға айтып атат: айтқын ей Мұхаммад дейді, адамдарға ин тухфу ма фи судурикум, сілердің жан дүйнөңөрдөгү, көкүрөгүңөрдөгү нерсени жашырасыңарбы, жашырбайсыңарбы, бәрібір Алла Таала билип турат дейді. Анын үстүнө Алла Таала асман менен жерде болуп жаткан бардык нерсени билип турат. Алла Таала бардык нерсеге күчү жеткен кадыр зат дейт. Демек, мусулмандын жашоосунда ниеттин, жакшы ниеттин орду өтө маанилүү да. Адамдын ар бир абалында адамдын ниети коштоп турат. Ибадатында болсын, мамилесінде болсын, сода сатығында болсын, башкалармен болгон мамилелерде болсын, үй бүлөдө болсын. Демек, адам баласы башкалармен мамиле кылган учурда деле ниет дайыма чогуу жүрөт экен. Ошондуктан биз ниетти дайыма тууралашыбыз керек. Буюрса бүгүн биздин жума баяныбыз дагы ушул багытта болот. Амалдар ниетке жараша деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Манысы бардык амалдар ниетке жараша, ар бир адам ошол ниетине жараша болот дейт. Аракети, кыймылы, сөзү мына ошого жараша сыйлык алат, сооп алат, балки туура эмес болсо анын жазасын алат дейт. Ошондон дайыма алымдарыбыз айтат, биздин динибизде ниет биринчи орунда турат. Дайыма тууралап жүрүшүбүз керек экен. Бушул алымдарыбыз айтат, ушул пайгамбардын хадисинде эки маселе мындай эки жыйынтык чыгарсак болот дейт. Кээде биринчиси ниет амал менен кошо болот экен. Мисалы намазга Аллаху акбар деп кирип кетебиз, чогуу. Кээде ниетти кылат экенбиз амалсыз эле. Амалсыз эле. Мына ошондон ошого дагы Аллаху субхану ва таала бизге соопту берет экен. Жакшы бир нерсеге ниет кылабыз, бирок аткарганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого дагы Алла Таала сообун берет экен да. Ошондон жакшы ниет жарым ырыс деген бизде бекерден айтылган эмес экен. Түпкү тамыры мына ушул пайгамбарыбыздын хадиси. Ибн Аббас радиаллаху анху урат кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: Бұл ошол пайгамбарыбыз хадисил кудусиде айтат, Алла Таала айтат дейт: Инна Аллаха катаба сайяати вал хасанат. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз ошол хадисил кудусиде өзүнүн сөзүндө айтып атат: Аллаху субхана ва таала жакшы иштерди дагы жазып дайындап койду, жаман иштерди дагы дейт. Эми ман хамма би хасанатин фалам я'малха катаба Аллаху индаху хасана камила. Жакшы иштер, жаман иштер бар деди. Ким жакшы ишке ниет кылып койсо, бирок ошону аткарган жок, Алла Таала толук аткаргандын сообун бере берет дейт. Ва ин хамма биха фа'амилаха. Эми ошого ниет кылып, ошону иш жүзүнө аткарды, ошол жакшы ишти, Алла Таала ага 10 сооп жазат экен. Иля субумияти ди'фин иля адафин касира. 10 соопту 700-ге көбөйтүп, 700-дөн эсепсиз санга Алла Таала соопторду берет дейт. Бул ошол жакшы ниетке. Жакшы ниетке. Эми анын тескериси да бар экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман хамма би сайyiatin
Фалам я'малха катабаха индаллах хасанакам. Бирөө бир жаман нерсеге ниет кылып, бирок ошону аткарбаса дейт. Аткарбаса, Алла Таала ага толук соопту жазат дейт. Ал эми аткарган болсо, катабаха сайя вахида, бир күнөө жазат дейт. Бир күнөө жазат дейт. Мына ошондон дайыма ниет кылганда биз эмне кылышыбыз керек экен? Туура жакшы ниет кылышыбыз керек экен. Ошондон алымдарыбыз айтат, биз мындай карап көрсөк дейт, бардык жакшылыктын натыйжасы башындагы жакшы ниетке байланыштуу экен дейт да. Жакшы ниетке байланыштуу экен дейт. Ошондой эле жакшы ниет адамдын жакшылыгынан да кабар берет дейт. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет: "Масалу хазихил умма камасали арбаати нафар." Пайгамбарыбыз айтат: "Бул менин үммөтүмдүн абалы 4 адамдын абалына окшош" дейт. 4 адамдын. Ошол адамдардын биринчиси дейт: "Ражулун атахуллаху малан ва илман." Бир адамга Алла Таала илим да берди, байлык да берди дейт да. "Фаху ямали би илмихи фи малихи." Ошол Аллаху субханаху ва таала берген илим менен Алла Таала берген байлыкты туура сарптады дейт. Өз ордуна сарптады. Зекетин зекеттей, садакасын садакадай, белегин белектей дегендейчи сарптады дейт. Демек шариаттагыдай сонун ишти аткарды дейт. Ал эми экинчи адам, Аллах субханаху ва таала ал адамга илим берди, бирок дүйнөдөн байлыктан бербеди дейт да, аз эми өзүнө эле жетер. Анан бул киши айтат дейт: "Эгер менде акчам болгондо, жанагы биринчи киши кандай сарптаган болсо, Алланын жолунда жакшылык иштерде мына ошондой сарптайт элем" деп ниет кылса дейт. Ниет кылса. Ушул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Фахума фил ажри сава" дейт. Экөөгө Алла Таала бирдей соопту берет дейт да. Бирдей соопту. Себеби ниеттери дагы окшош. Ошондон дайыма ниетти эмне кылышыбыз керек? Жакшы кылышыбыз керек. Үчүнчү адамды айтат: "Ражулун атахуллаху малан." Бир адамга Алла Таала мал мүлк берди, бирок ага илим бербеди дейт. Илими жоктугунан ал акчаны оңго солго жумшады дейт. Өз акысын бербеди, акчанын дагы өз акысын бербеди. Эми акчаны деле Алла Таала берип атат да бизге. Биринчи акысы өз өлчөмүнө жеткенде зекетин бериш керек, кайрымдуулук кылыш керек, кошуна менен мамилени бекемдеш керек, белек бекче менен туугандык мамилени бекемдеш керек. Мына ушундай бир жакшылык иштерди аткарыш керек. Мына ушул нерселерди дагы аткарган жок дейт да. Туура эмес жака сарптап салды дейт. Ал эми 4-нчү адам, Алла Таала илим да бербеди, байлык да бербеди, бирок айтат экен: "Менде ушул байлык болгондо 3-нчү адам сарптагандай сарптайт элем" деп ниет кылат экен да. Пайгамбарыбыз айтат: "Фахума фил визри саваун." Күнөөдө жанагы 3-түкү күнөө эле болуп калды да, сарптаган туура эмес болгондон. Демек 3-нчү менен 4-нчү адам күнөө иштеп экөөгө бирдей болду дейт да. Бирдей болду. Мына ошондон бул жерде дагы ниеттин орду өтө маанилүү. Ким жакшы ниет кылган болсо, ал Алла Тааланын камкордугунда болот экен да. Алла Таала өзү жардам берет экен, өзү ийгилик берет экен, топук берет экен. Мына пайгамбардын хадисинде келип атат: "Ма мин муслимин яддану дайнан я'ламу минху аннаху юриду адааху аддаллаху анху" дейт. Мааниси, бир мусулман адам бирөөдөн карыз алып атса дейт. Ошол карыз алып аткан адам ниетинде сөзсүз кайтарам, жакшы ниетти алып атса, кайтарып беремин, мөөнөтү келгенде беремин, же мөөнөтсүз болсо да беремин деп жакшы ниетти алган болсо, аддаллаху анху фид дүйнө дейт. Аллах субханаху ва таала ошол адамдын карыздан кутулуусуна өзү жардам берет дейт. Бул дүйнөдө. Себеби карыздар бул аркы дүйнөгө калбаш керек. Бул дүйнөдө биз карыздан кутулушубуз керек. Ал акча карызы болобу, же башка акылар болобу, же гыйбат маселеси болобу, айырмасы жок. Бардык карыз деп эсептелине берет экен. Ошондон эң негизгиси бул акча алганда
ошону кайрап берем деген максатта алыш керек экен. Анан ниет бузулган болсо, аны иши да жүрүшпөй калышы мүмкүн, акчаны да бере албай калышы мүмкүн. Кээде багы шарият жолун карманган эмес болсо, ал акчасы өсүп кетиши мүмкүн. Анан арамдан арамга кирип кетет. Күндөрдүн бир күнүндө Мухаммад ибн Кааб деген Умар ибн Абдул-Азиздин Убай ибн Кааб деген сахаба болот, ошонун баласы Мухаммад ибн Кааб. Умар ибн Абдул-Азиз падыша болгондо ошонун жанына келип калыптыр. Бул дагы илимдүү адам болгон. Ошондо жанагы Мухаммад ибн Каабга Умар ибн Абдул-Азиз падыша айтып атат: "Мага бир аз насаат берчи" дейт да. Насаатыңдан айта кетчи дегенде, ал айтып атат: "О бир тууганым" дейт. "Иза сахибта фасхаб минал ихвани ман кана заниятин фил хайр якфика мауната нафсик" дейт. Караңыз, эгер сен шерик болгон келсе дейт, бирөө менен дос болгон келсе дейт, ниети жакшы адам менен гана дос болгон дейт. Сапарга чыксаң дагы ошон менен чыккын, мамиле кылсаң да ошону менен. Ниети таза болсун, туура болсун. Якфика маунат нафсик дейт. Мындайча айтканда, ал сага зыян бербейт дейт да. Өзү менен өзү болот, сага жардам берсе берет, сага зыян бербейт. Анын үстүнө юинука аля нафсик, сага жардамы да тиет. Ошондуктан вала тасхабанна минал ихвани ман каддара манзилатака индаху фи кадр хажатихи лайк. Эми дейт, сенин өзүнүн муктаждыгына жараша сени менен мамиле кылган адам менен сен аны менен шерик болбогун дейт. Себеби сенин жардамың токтогон учурда анын мамилеси да сен менен токтойт дейт да. Демек ниети туура болбой калды дейт. Сенден пайда көрбөй калса, анын достугу да токтойт, шериктиги да токтойт, бардык нерсеси токтойт дейт. Бул болсо дагы ошол аяттардын, пайгамбарыбыздын хадистеринин негизинде айтылып аткан насааттар. Пайгамбарыбыз казаттардын биринде Газвату Табук казаты деп коет. Мындайча айтканда, мусулмандарга эң оор казаттардын бири болот да. Анан ошолго пайгамбарыбыз өзүнүн сахабалары менен, аскери менен ошого чыгат. Барбайм дегендер калат, мунафыктар калат. Бирок пайгамбарыбыз ошондо мусулмандар жеңишке жетет, кайра келет. Ошол сапарда жүргөндө пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Инна бил Мадинати акваман." Мына Мадинада кээ бир адамдар калып калды, биз менен шерик болбой. Силер кайсы жерди баспагыла, канча аралык жүрбөгүлө, кайсы өрөөндөн өтпөгүлө, алар силер менен бирге. Мындайча айтканда, жүрөгү менен. Хабасахумул узур, бирок бир себептүү гана алар силерге кошула албай калды. Мындайча айтканда, ал казатка ар ким өзүнүн аты менен, өзүнүн куралы менен, унасы менен, акчасы менен, тамак ашы менен чыгыш керек болгон. Усман ибн Аффан жүздөгөн, миңдеген жоокерлерди өзү камдап койгон. Ошондо ингенге уна, жегенге тамак таппаган дагы сахабалар болгон экен. Ошолор чыга албай калды, чогуу бара албай калды. Болгондо жүрөктөрү ооруп, Мадинада гана калып калды. Пайгамбарыбыз мына ушуларды айтып атат: "Алар келе албаса дагы жакшы ниеттери үчүн силер менен чогуу, силер кандай сооп алган болсоңор, алар дагы ошол соопко жетти" дейт да. Мына ошондуктан бул пайгамбарыбыздын сөзүнөн биз жыйынтык чыгарсак болот: дайыма жакшы ниет кыла берели, Кудай Таала бере берет, Кудай буйрса. Жакшы ниет, алымдарыбыз айтат, дайыма ошол адам менен болот дагы, ошол амал дагы коштоп жүрөт дейт да. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза маридал абд", бир адам ооруп калып, же сапарга чыгып, мисалы кээде биз таза болгондо тахажжудду окуп калабыз, кошумча амалдарды кылып калабыз, орозо, нафилдер тутуп калабыз. Мына ушундайларды, кошумча амалдарды ооруп калганда, сапарга чыкканда кыла албай калышыбыз мүмкүн экен да. Пайгамбарыбыз айтат: "Ким сапарга чыгып, ооруп, жакшы амалдарды кыла албай калган болсо, ошу соо болгондо ошолорду аткарат элем" деген болсо дейт, "Катабаллаху лаху ма кана я'малуху сахихан муқиман".
сапарға шықпай, үйдө ден соолугу таза жүрген амалда кылган амалдарынын соопторуну Алла Таала жаза берет дейт да. Орозо кармайт элем, ооруп кармай албай калдым десе, ошол кармагандын соогун бере берет экен. Кайрымдуулук кылат элем, болбой калды десе, карызымды берип, кайрымдуулук кыла албай калдым деши мүмкүн. Ошол кайрымдуулуктун соогун Алла Таала жаза берет экен. Тахажжудка тура албай калдым эле, ооруп десе, тахажжудка туруп жүргөн болсо, ошонун соогун жаза берет экен. Көрүңүздөр, ниеттин жакшылыгы. Биз ниет менен эле эмне деген соопторду алып койсок болот экен да. Болгону ошол шайтанга гана каршы бекем туруш керек да. Нафсын азгыргына бекем туруш керек. Пайгамбарыбыздын ошол сөздөрүнүн негизинде ошо сахабалар айткан экен. Мусулмандын уйкусу дейт, уктаган уйкусу, жеген тамагы, ичкен чайы. Эгер ошону менен ибадатка күчтүү болоюн деген эле максатта жеп, ичип, уктаган болсо дейт, анда ал адамга сооп жазыла берет дейт да. Бүгүн жакшы эс алып, эртең ибадатка, түнкү тахажжудка, эртеңки орозого, эртеңки бир жакшы ишке, кошунамдын ашарына, же бир дагы ушундайга бекем болоюн деген максатта тамак ичип жесек деле, уктасак деле, бүгүн эртерээк жатып, эртең эртерээк барып жардам берейин кошунама десек, бул жерде пайгамбарыбыз эмне дейт? Тажри алейхи дейт, сооп жазыла берди дейт да. Болду, сооп жазылып баштады дейт. Бул жерде дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ниетибиз туура болуш керек экен. Жан дүйнө таза болуш керек экен. Пикир, ойлонуу туура болуш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман ата фирашаху ва хуа яну ан якума юсалли минал лейл." Бирөө кечинде уктап жатып ниет кылып койсо, мен түндө туруп тахажжуд окуйм деп эле ниет кылып жатса, бирок тура албай калды дейт. Фагалабат ва айнуху дейт, уктап калды, тура албай калды. Бамдатка туруп калды. Тахажжудун убагы өтүп кетти. Катабаллаху лаху ма нава дейт. Ошо ниет кылганын Алла Таала жазат дейт да. Ал эми уктап калганы ал үчүн садака болот дейт Алла Тааладан. Көрүңүздөр, ниеттин эле жакшылыгы, ниеттин эле тууралыгы. Мусулманга кандай жакшы бир ийгиликтерди моралдык жактан, ал материалдык дагы коштойт. Ибадат кылган адам кулк мүнөзү жакшы болот, пикири тунарат, күч кубаттуу болот, ишке ийкемдүү болот, ишке шамдагай болот, үй бүлөсүнө бекем болот, башкаларга жардам берет, өзүнүн өздүгүн оңдойт, бардык жагынан жакшы да. Демек, ниетти эле кылып койгон болсок, Алла Таала артынан берет. Имам Ахмад айткан экен, Ахмад ибн Хамбал баласына айткан экен да, осуят кылып: "О балам, сен дайыма жакшылыкты максат кылгын, ниет кылгын. Эгер ошону аткара албай калсаң дагы, себеби аткара албай калсаң, жакшылыкты аткаруучулардын катарына кошулуп каласың" деген экен. Ошолордон болуп каласың. Ошондон жакшы ниет кылгын. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман канату дунья хаммуху." Ким бул дүйнөдө жашоодо максаты дүйнө болсо дейт. Максаты дүйнө болсо. А биздин мусулмандардын, ыймандуулардын максаты Алланын ыраазычылыгына жетүү да. Буйруктарын аткарып, тыйган нерселеринен тыйылып. Ал эми бир адамдын максаты дүйнө болсо, ойлогону, пикири дүйнө болсо дейт. Фарракаллаху алейхи амраху ва жаала фақраху байна айнайхи ва лам я'тихи минад дунья илля ма катаба лаху. Бирок Аллах субхана ва таала бул адамга дүйнөдөн ошо чекесиге жазылганды гана берет дейт да. Балки моралдык жактан ал кедей кембагал да болуп кетет дейт. Бирок акырында Алла Таала чекесине жазганды гана берет. Ал эми ман канатал ахирату хаммуху ва ниятуху. Ал эми кимдин ниети, анын гамы, анын ою акырет болсо, жама Аллаху лаху амраху. Алла Тааланын бардык ишини ийгиликтүү кылат. Ва жала гинаху фи қалби. Байлыкты анын жүрөгүндө кылат, канаттуулукту берет. Ва ататху дунья ва хия рагим. Ал каалабаса дагы дүйнө келе берет дейт. Себеби бул себебин карманат. Акыретти карманган адам себепти да карманат.
акыреттин ишин аткарат, намазды, орозону, зекет, ажылык, башка жакшылык иштерди. Алларды бүткөндөн кийин жумушун аткарат, үй бүлөнү багайын дейт, ата энемди карайын дейт, жалкоолук кылбайт, жатып албайт. Мына ошондо Аллах субханаху ва таала эмне кылат дейт? Алла таала өзү иштене ийгилик билет дагы, рызкы келе берет экен. Болгон аракет кылышыбыз керек. Мына ошондон биз айтабыз, дайыма шариятта ниет эмне болсун? Туура болсун. Бардык иште. Бул жерде пайгамбардын хадиси бар. Ман тааллама илман мимма яптагы бихи важхалла ла ятаалламуху илля лиюсиба арадан минад-дунья ва лам яджид арфал джаннати яумал кияма. Бир адам илимди Алланын разычылыгы үчүн эмес, бир дүйнөгө жетүү үчүн алган болсо дейт, илимди. Ал адам кыяматта бейиштин жытын да жыттабайт дейт. Себеби ниети Алла үчүн болгон жок, алган турган илими. Канча жыл илими алды, убакыты короду, өмүрү кетти, кыйналды, бирок ниет туура эмес болуп калды. Ниет дүйнөгө жетиш үчүн болуп калды. Бир байлык, мансапка жетиш үчүн болуп калды. Же бирөөгө көрүнүш үчүн болуп калды. Же бирөөгө мактаныш үчүн болуп калды. Же башка бирөөлөрдү кемсинтүү үчүн, текеберлик үчүн. Кыскасы ушулардын бардыгы дүйнө. Ал бейиштин да жытын жыттабайт дейт. Балки бейишке кирбейт деген да маани чыгат да. Ошондон илим алабызбы, жумуш иштейбизби, окуйбузбу, садака зекет кылабызбы, ибадат кылабызбы, ниетибиз туура болсун. Халис Алла үчүн. Чыныгы Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Пайгамбарыбыз айтат, кыяматта дейт, адам атанан баштап эң акыркы кыямат болгондо жок болгон адамдардын эми болгон адамдын бардыгын Алла таала жыйнайт дейт. Аввалина вал ахирин дейт. Адам атадан баштап кыяматка чейин. Кыямат күнү дейт. Ал күн эч бир шеги жок күн келет. Ошондо ушундай үн чыгат дейт. Ман кана ашрака фи амалихи лилла азза ва жалла фалиятлуб савабаху мин инди гайрилла дейт экен. Караңыздар. Ушундай бир үн чыгат экен. Эсеп китеп боло турган учурда. Ким бул дүйнөдө бир амал кылган учурда Алла таалага шерик кошкон болсо, Алла үчүн болбосо, анда ал соопту Кудайдан, Алладан башкадан барып издей берсин деди. Кимге көрүнгөн болсо, ошондон алсын деди. Кожо көрсүн болсо. Фа инналлаха агна шурака ва нишрик. Алла таала эч нерсеге муктаж эмес деди. Демек баягы эле ниет туура болуш керек. Аллаху акбар дедикпи? Болду. Ниетибиз, акылыбыз, жан дүйнөбүз мына ошол жакка болуш керек. Аллаху акбарды тахрим деп коет биз. Такбир тахрима дейт. Аллаху акбар дегенде Аллага байланыш, ибадатка киргенде бардык дүйнө иши мага арам деген сөз. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, намаз окуганда, намазга киргенде акылыңар менен, жан дүйнөңөр, жүрөгүңөр менен намазда болгула дейт. Малик ибн Динар деген алым өткөн, ошол айткан экен. Момун мусулман ниети жакшы дейт экен да. Мусулмандын өзү ниети жакшы. Жакшы эле ниет кылып койсо, ошол кыла электен мурда ниетине жетет дейт да. Ошонун соогун алып койду дейт. Бир жакшы ишке ниет кылды, аны аткара элек. Аткарган чейин эле соогун алып койду дейт. Ал эми кафырдын дейт, ниети жаман дейт. Аны ниети дагы алды да. Аткара электен мурда ошого да жетип калышы мүмкүн дейт. Ошондо ниет бул жакшы нерсе экен. Дауду Той деген алым айткан. Мен дейт саресеп кылып, жакшылык иштердин баардыгын саресеп кылган болсом дейт, ошонун башаты ниеттин тууралыгы экен дейт да. Ошол өзү жетиштүү экен дейт мусулманга. Жакшы эле ниет кылса.
Акыркы сөзүбүз мына ошол биздин китептерде келет экен. Исламга чейинки мурдагы Бани Исраил коомунда дейт. Бир киши жолдо өтүп кетип жатып, багы үйүлгөн кумдарды көрүп, чөлдө басып кетип атып, ушунча кум, ошол кумдардын баары ун болуп калганда, мен ошол элимдин бардыгынын курсагын тойгозуп салмакмын деп ниет кылган экен. Ачкачылык учур болгон экен, кыйынчылык учур, кургакчылык учур. Кийин Аллаху субхана ва таала ошол коомдун пайгамбарына кабар бериптир. Баланча деген Аллага ибадат кылуучу адам ушундай бир жакшы ниет кылды. Эми ошончо кумду ун болсун садака кылат элем деген болсо, ошончонун сообуну мен ага жаздым деген экен да. Ошончонун сообун жаздым.